Мисалы азыркы учурда кантип определять этсе болот бул мошенник же мошенник эмес? Жаш балдар түшүнүктүү алар эми. Илимдүү билим кары-картандар кандай алдамай калса болот. Кандай иш-чара өткөрсөңөр болот ошол боюнча алдын алуу боюнча. Карточкаларды колдонуу боюнча бардыгы түрмөдөн чыгып атат да. Урматтуу депутаттар, комитет аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоо берүүңүздөрдү сунуштайм. Жыл жаңыргандан тарта Жогорку Кеңеш алдамчылыкка байланыштуу укук бузуулар жөнүндөгү кодекске 24 жолу өзгөртүүлөрдү киргизди. Эл өкүлдөрү демилделип жаткан учурдагы мыйзам долбоору жарандардын менчикке болгон укуктарын коргоп, шылуундуктун деңгээлин төмөндөтүүгө багытталган. Бардыгы түрмөдөн чыгып атат да. Эмне үчүн дегенде ошол түрмөдө бизде эркиндигинен ажыратылган жарандар отуруп канча деген биздин пенсионерлерди жарандардын жанагы электрондук кошелек деп коебуз, электрондук акча жанагыларына кирип келет да. Учурда өлкөдө эң кеңири тараган алдамчылык схемалары интернет тармагына байланыштуу. Өзгөчө банк картасы, электрондук капчыкты тоногондор көп. Өткөн жылы IT технологиялар чөйрөсүндө 1,5 миңден ашуун кылмыш иши козголгон. Андан тышкары каржылык пирамида уюштурган күмөндүү компаниялар да арбыды. Эреже кайрылды. Ошол кандайдыр бир американский компания бар экен, эгерде 2000 сомдон ай сайын төлөсөң, айдын жылдын аягында $2000 аласың депчи. Биз мыйзамды жазып атабыз. Бул факт болгондон кийин нерсе. А фактты алдын ала токтотуш үчүн кантип биздин жарандарыбызга түшүндүрүшүбүз керек. Ушул жумуштарды да жүргүзүш керек да. Мисалы компаниянын регистрациясы Минюстта жок болсо, эгерде акча алса, Нацбанкта регистрациясы жок болсо, ушулардын бардыгы жок болсо, анда бул компания мошенник деп тааный бериңиздер деген маалыматты биз жарандарыбызга ачык айтышыбыз керек. Талкууда эл өкүлдөрү айрыкча Бишкек жана Чүй облусунда шылуундук менен алектенгендердин саны өскөнүн айтышып, тиешелүү органдарга алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырышты. Эми биздин жаштар текшерип алышат. Ал особу анын аркасы эми. Ал эми биздин кары-картандар алданып калып атышат. Ошого алданбаш үчүн эмне чара көрсөк болот деп. Кандай иш-чара өткөрсөңөр болот ошол боюнча алдын алуу боюнча. Биз финразведка менен биргелешикте иш жүргүзүп атабыз. Бизде ошо тиешелүү санарип системабыз бар. Ошол жерде установление истинного бенефициара чараларын көрүп атабыз. Бул финразведка өзүнүн критерийлерин бизге берип атат. Ошол критерийлерди биз ошол мамлекеттик каттоого санарип системасына киргизип атабыз. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп беришти.